Баткенде өзгөчө кырдаал киргизилген аймактарды дезинфекциялоо күчөтүлдү. Баткен районунун Самаркандек, Аксай, Актадыр айыл аймактарында Сауд Аравиядан келген жарандар изоляторго жайгаштырылары менен эле аталган аймакта дезинфекция жумуштары башталган. Аймакта дезинфекциялоо күчөтүлдү. Изолятордогу ар бир жарандын турак үйлөрү да дезинфекцияланды. Ошондой эле аймакка блокпосттор коюлуп, 3 айыл аймак карантинге алынды. Мындан сырткары бардык район шаарлар өз аймактарын дезинфекциялоо менен кошуна мамлекеттер менен чек аралаш аймактарына блокпостторду коюуда. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык борборлорунун кызматкерлери тарабынан 250 мечит, 13 мектеп, 7 орто жана жогорку окуу жайлар, 17 мектепке чейинки мекемелер, 81 коомдук тамактануучу жайлар, 8 аскердик бөлүктөрү, 5 МЧС, 4 базар, 33 саламаттык сактоо мекемелери, 5 медреседе дезинфекциялык иштер аткарылды. Баткен облусунда 54 адам карантинге алынган. Алардын 49-у Сауд Аравиядан кичи ажылыктан келишкен. Булардын ичинен 21 жаран изоляторго жайгаштырылган. Белгилей кетсек, 21 мартта Баткенде коронавирус боюнча бир учур катталды. Бүгүнкү күнгө Баткен облусунун аймагындагы саламаттыкты сактоо мекемелеринде 343 изолятор, 456 обсерватор даярдалган. Учурда өлкө аймагында 14 адамдан коронавирус аныкталды. Алардын 8-и Сузак районунда, 3-өө Нукатта, 1-өө Баткен районунун тургуну жана Бишкектеги обсервациялык борбордо 2 адам жатат. Алардын 13-ü Сауд Аравиясына умрага барып келгендер жана 1-өө Франциядан келген.